Дүйнө жүзүндө жана Кыргызстанда катталган орчундуу окуялардын топтому биздин программада, алар менен эфирдин жүрүшүнөн таанышасыздар. Кызматыңыздарда мен Нуржамал Баргыбаева болом. Саламатсыздарбы? Азыр кыскача анонс менен таанышып алыңыздар. 13 март күнү Кыргыз-Тажик чек арасынан чыр чыкты. Бүгүн кечке жуук экинчи жолу катылып, дагы бир тартип сакчысы жарааталганы айтылууда. Баткендеги ок атууга байланыштуу Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон телефон аркылуу сүйлөшүштү. Улам электр жарыгынын эскертүүсүз өчүрүлүшүнөн Достук автожол өткөрмө бекетинде кезек күткөндөрдүн катары көбөйүп жатат. Чек ара өткөрүү бекетиндеги бул абал элдин нааразычылыгын жаратты. Ошто райондор аралык окуучулар арасында өткөн предметтик олимпиададан чыр чыкты. Окуучулардын билим деңгээлин сыноодо уюштуруучулар калыстыктан тайдыбы. Президент алаканы бекемдөө үчүн Европанын бир катар өлкөлөрүн кыдырат. Бул тууралуу элчилер менен болгон жолугушууда маалым болду. Бүгүн 14 мартта президент Сооронбай Жээнбеков жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон телефон аркылуу сүйлөшүштү. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматынан кабарлашты. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки мамлекеттин башчылары Кыргыз-Тажик чек арасындагы түзүлгөн кырдаалды талкуулашты. Сооронбай Жээнбеков жана Эмомали Рахмон объективдүү иликтөө жүргүзүү жана келечекте мындай абалды болтурбоо үчүн биргелешкен комиссия түзүү керектигин, ошондой эле мамлекеттик чек араны делимитациялоо процессин аяктоо сүйлөшүүлөрдү активдештирүү зарылдыгын белгилешти. Сооронбай Жээнбеков жана Эмомали Рахмон кылымдардан берки жылуу коңшу мамиледеги эки өлкөнүн эли тынчтыкта жана достукта гана жашашы керек деген бирдиктүү пикирин билдиришти. Достук автожол өткөрмө бекетинде эскертүүсүз электр энергиясы өчүрүлүп жатат. Мындан улам чек арада жарандар сааттап кезек күтүп калышууда. Бул боюнча видео тасмада интернет булактарына тарап, түшүнбөстүктөр менен коштолду. Ал эми адистер электр жарыгы жок болгон учурда сервери өчүп, бирдиктүү система калыбына келгенге чейин убакыт кетип калып жатканын билдиришти. Тагыраагы жарандардын өздүгүн аныктап берүүчү системанын иши үзгүлтүккө учурап калат. Эми чек арада өтүүчү адамдарды кезек күттүрбөй, бул мүчүлүштүктөрдү жоюуга мүмкүнчүлүк барбы? Улантысы кийинки тасмада. Бул видео 9 март күнү тартылган. Сиздер көрүп тургандай, достук өткөрмө бекетинде чек арада өтө албай жүздөп адам турат. Основной сервер. Чек арачылар мындай абал ушулайчы бир нече жолу катталганын жашырышкан жок. Буга себеп электр энергиясынын эскертүүсүз өчүрүлүшү болду дешүүдө. Жарык жок учурда бул аппараттын иштөөсү убактылуу үзгүлтүккө учурайт. Достук көзөмөл өткөрүү жайынын сервери, мындайча айтканда, бул СВМ деп коет, единая система учета внешней миграции. Бул промышленный токтон бизге келет. Эгерде промышленный ток өчүп калган учурда биздин резервный трансформаторга барып, ошону кошку чейин где-то убакыт кетип калат. Ошол учурда сервер өчөт. Өчкөндөн кийин бул связь Бишкекке барып, биздин центральный аппаратка кайра келги чейин где-то бир жарым саат, 1 саат убакыт кетип калат. Сервер чек арадагы эң негизги жабдуулардын бири. Анткени мындан жарандардын өздүгүн аныктап берүүчү компьютерлерге электр тогу таратылат. Ошондуктан 5 же 10 мүнөткө дагы электр энергиясы өчүрүлүп калса, адамдардын документтерин текшерүүгө тоскоолдук жаратып коет. Жарандарга айта турган болсок, жарандар эгер могу жерден өтүүчү жарандар бүт баары паспорттук контролдон өтмөй сайын биз өткөрө албайбыз да, анычы. Паспортун текшерип, бүт өздүгүн текшерилет, бүт базадан текшерилет, издөөдө жокпу, өзүнүн паспорту, бүт баарын эметтигин ансыз биз өткөрө албайбыз. Ал үчүн бул компьютерлер толук менен иштеп туруш керек, свет болгон учурда. Өткөрмө жайында электр тогун берүүчү 2 линия тартылган, бирок баары бир негизги линиясындагы өчүрүлүп калса, кошумчасын ишке киргизгенге чейин бир топ убакыт талап кылганы көйгөй жаратат. Мындай абал биринчи кезекте эки өлкөгө өтө албай турган адамдарды жүдөтүүдө. Айрыкча дем алыш күндөрү адамдардын саны 15 миңге чейин жетет. Мен көбүнчө эле жаш балдар менен, чоң аялдар менен тез эле өтүп кеттим. Күткөндө канча күтөсүз? Күткөндө жарым саат узагы. 2-3 ayda bir o'taman. Shu kelayotganimizda 1,5 soatcha kutdik.
күннен кейін өттік. Адам көп болса, 1 саатта 1,5 саат өтөбүз. Азырмы? Азыр жакшы кетип атат. Азыр адам жок экен, жакшы кетип атабыз. Эми мына постты өтүп көреликчи. Ош электр ишканасы ушул айда чек ара бекетине 3 жолу электр тогу өчүрүлгөнүн кабарлады. Анда дагы авариялык абал болгондуктан эскертүү бергени мүмкүнчүлүк болбоптур. Жол жобосу эми бизге кат менен кайрылса, биз мына АГНКС экинчи линияны да ал жерге ошо двусторонний питание кылып, переключатель коюп, ал жерде бир жак өчсө экинчи жак автоматически күйө тургандай кылып коюп бергенге биздин кудуретибиз жетет. Негизи достук өткөрүү бекети эл аралык талаптарга жооп бербейт деген токтом бир нече жыл мурун эле чыгарылган. Атүгүл жаңысын куруу боюнча өлкө жетекчилери кабарлап, бирок ишке ашпай келүүдө. Эгерде каражат маселеси чечилип, бекет жаңылана турган болсо, биринчиден компьютердик системаларды үзгүлтүксүз электр тогу менен камсыздап берүүчү блоктор орнотулушу пландалган эле. Нуржамал Баргыбаева, Бексултан Абиев, Ынтымак. 12-13 март күндөрү Ош шаарында облустук деңгээлдеги окуучулар арасындагы предметтик олимпиаданын жыйынтыгына ата-энелер жана мектеп директорлору нааразы болуп, биздин каналга кайрылышты. Бул олимпиадага Ош облусуна караштуу 7 райондон 254 окуучу катышкан. Өзгөндөн келген мугалимдердин айтымында айрым мектеп окуучуларына баалар кошумча коюлган. Кененирээк кийинки материалда. Өзгөн районундагы Бекмамат Келдибаев атындагы орто мектебинин мугалимдери Ош шаарында болуп өткөн предметтик олимпиаданын жыйынтыгынан наразы. Алардын айтымында олимпиаданы өткөрүүдө калыс тартуу комиссия тарабынан туура эмес тандалган. Олимпиаданын жүрүшүндө тесттик каталарды оңдоо да туура эмес жүргөн. Биз ошол 35 баллды алгандан биринчи орун болду дедик дагы, кетип калдык. Бирок ошол жерде атайын Салиева мектебинде өткөндүктөн областтык олимпиада ал жерде утуруу жарыялар илинип турган. Ал эми кийинки апелляциядан кийинки жыйынтык илинген жок. Андан кийин биз эртеси 13 экинчи турга келдик. Экинчи турга келгенибизден кийин биздин окуучу баллы биринчи тур менен экинчи турду кошкондо биз биринчи местага чыкмакпыз орунга. Бирок тилекке каршы комиссия мүчөлөрүнүн туура эмес мамиле жасалгандыгына байланыштуу биздин окуучубуз 3-чү орунга түшүп калды. Өзгөн районунан катышкан мектеп окуучусу 2 турдан тең ийгиликтүү өткөн. Бирок топтолгон балдарды кайрадан сыноо туруна келгенде төмөн балл топтогон окуучулар өтө бийик баал алып чыгышканын байкап калышкан. Мисалы үчүн окуучулардын аябай шагы сынып кетти. Экинчи биз мындай олимпиадаларга катышпайбыз, туура баалашпайт экен. Бизге жарыя кылып туруп билген жок мемеге. Биздин эмебизди баалаган жок. Бизге айтпай туруп 17 балдан бизден жогорку балдарды жободогуну бузду деп наразы болуп кетишти. Ал жерде комиссия мүчөлөрү кийинки кирген окуучуларды карагандагы аларга 17 балл бирөөсүнө кошкон, 13,5-14 баллга жакынды да бирөөсүнө кошкон. Ош шаарында өткөн райондар аралык предметтик олимпиаданы даярдоо 2 жылдан бери билимдерди баалоо жана усулдук окутуу борбору тарабынан өтөт. Бул борбор олимпиаданы өткөрүүнү тендер аркылуу утуп алган. Олимпиаданы мындай усулдук борборлор аркылуу өткөрүү менен туура так калыс тандоого жол ачылат деп билдирет олимпиаданы уюштурууну колго алган комиссия тарап. Мынча балл эмес, мынча баллга жетишим керек эле деп ишек санап калгандар кирет дагы өздөрүнүн баягы аткарган тапшырмаларын далилдеп мугалимдерди ынандырат. Ошондо алар сөзсүз түрдө кошуп беришет балл. Анан баягы апелляциялык комиссияга мисалы 4 жюри болсо, 2 калат, мүчө болуп, председатель менен 3 жобо боюнча ошондой 3 отурат да. Ошондо баягы отурган мугалимдер ынанып, ошо вуз жогорку окуу жайларынын мугалимдери чындыгында ушул текшергенде катачылык кетип калыптыр деп өздөрү кечирим сурап мойнуна алып ошол. Ошто 12-13 март күндөрү өткөн райондар аралык предметтик олимпиадада бир гана информатика сабагы онлайн жүргөн. Калган сабактар биринчи турунда практикалык түрдө суроо жооп менен өтсө, экинчи түрү тест аркылуу жүргүзүлгөн. Жалпы Ош облусу боюнча 254 окуучу предметтик олимпиадага катышкан болсо, алардын ичинен 39 окуучу республикалык олимпиадага катышууга өткөн. Махпарат Алибаева, Мунар Арзыбек уулу, Ынтымак. Айдоочуга жол эрежесин бузгандыгы тууралуу токтомду жеткирүү бир топ кыйынчылыкты жаратып жатат. Бул тууралуу Кыргыз поштасы мамлекеттик ишканасынын пошта кызматтары жана логистика бөлүмүнүн башчысы Мимоза Жээнбекова билдирди. Анын айтымында тартип бузуулардын токтомдорун көпчүлүк эл алуудан да баш тартып жатышат. Көп кабаттуу үйлөрдүн дээрлик баарын эшиги код менен бекитилген. Андан тышкары учурда үйлөрүндө жок болууда. Ошондой эле жок даректерге катталган транспорт
транспорттар да бар экен. Бишкек шаарында түртүлүп кеткен даректерге да токтомдор чыгып жатат. Көпчүлүк алуучулар ишеним катынын негизинде унаа каражатын сатып жибергендиктен токтомду алуудан баш тартышууда деп билдирди Кыргыз поштасынын бөлүм башчысы. Бирок эреже бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде айдоочу катты алгандан баш тартса да кат тапшырылган болуп эсептелинет. Айыппул 30 күндүн ичинде төлөнбөсө ага туум жазылгандыгы тууралуу кагаз келет. Алуучулар баш тарткан шартта пошта кызматкерлери маалымат түзөт. Айып катты алгандан баш тартты деп жазып тийиштүү байланыш бөлүмүнүн мөөрү басылып, анан жөнөтүшөт. Осо Газпром Кыргызстандын Ош газ филиалы карызы бар абоненттерге рейд өткөрдү. Алардын газ түтүкчөлөрү кыркылып, акчасын төлөгөнгө чейин жаратылыш газын берүү токтотулду. Рейдтин жүрүшүнөн кызматкерлерге нааразы болгондор да болду. Теманын улантысы кийинки сюжетте. Основной долгу 30.342 сом 89 тиен, пениясы менен 507 сом пениясы. Ошондо общийси 30.851 сом карызы бар. Осо Газпром Кыргызстан компаниясынын Ош газ филиалынын кызматкерлери мындай рейдтерди ушул жылдын февраль айынан бери өткөрүп келет. Бүгүн да төлөмдү бербеген жашоочулардын түтүкчөлөрү кыркылды. Мындагы абоненттердин карызы 2000ден 30.000 сомго чейин жетет. Рейдтин жүрүшүндө Газпромдун кызматкерлеринин мындай кадамына нааразы болгондор да болду. Bunlarla süresi düşünmüyoruz. Belki bayki. Bunlarla sürüyormuş siz daha. Niye kılarsın? Çık desem aklım var. Stres bozda dört. Stres dört. Sen pulun taraf koy. Pulun taraf koy. Bunlar değil mi? Bundan öyle. Oğlum çık. Var bunu çık. Çık. Al. Toktayın İslam sen getirdin. Ben nominimiz o. Bak tölük kresin var. 10 minut. Bunlar çıkaydı diyor. 3 dolar girdi. Газсыз калган жашоочулар кайра улатуу үчүн карызын жана туташтырууга 3200 сом кошумча төлөшү керек. Алар менен түшүндүрүү иштери тынымсыз жүрүп келет. Азырынча мындай рейдтер өз натыйжасын берип жатат дейт Газпром Кыргызстан компаниясынын кызматкерлери. Ошентсе да абоненттер жаратылыш газына болгон төлөмдү убагында берип койсо, мындай кыйынчылыктар жаралбайт эле дешет. Жалпы 1000 сомдон ашык карызы барлар 5240 абонент бар. Алардын жалпы карызы 22 миллиондон ашык. Бүгүнкү күндө. Рейд бул ай сайын болот, жума сайын болот. Ошондуктан эгерде көрүп жаткан абоненттер карызы барлар болсо, ошо төлөп койсо, бизден ошолордон суранат элек да, төлөп койсун. Жаратылыш газына болгон төлөмдү 3 айдын ичинде гана такыр төлөбөгөн абоненттердин түтүкчөлөрү кесилет. Мындай кадамга баруудан мурда жашоочуларга Ош газ филиалы алдын ала ООЗК эскертүү берген. Ооба, бул абоненттерге мурда бир нече ООЗК кат жүзүндө эскертүүлөр берилген. Бирок ага карабастан ушул абоненттер убагында иштетилген газ үчүн төлөмдү төлөбөй жүргөн үчүн ушундай рейдтер жүргүзүлүп, ушул төлөбөгөн абоненттерди биз газды кыркууга мажбур болуп жатабыз. Анан төлөгөндөрдү на месте төлөтүп, предупреждение берип кеттибиз. Бүгүнкү рейдтин жүрүшүндө айрым жашоочулар газга болгон карызын төлөп да жатышты. Ал эми мындай рейдтер эми шаардын башка аймактарында да өткөрүлүп турат. Эрмек Муратбек уулу, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак. Президент Сооронбай Жээнбеков Германия, Швейцария, Франция, Венгрия жана Азербайжанга расмий иш сапарлары менен барат. Бул тууралуу өзү элчилер менен болгон жолугушууда айтты. Алар соода, экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка кызматташуу чөйрөлөрүндөгү алакабызды бекемдей ала турган иш сапарлар болот деп күтүүдөмүн. Париж жана Рим шаарларында жашап, иштеп жаткан мекендештерибиздин саны өсүп жаткандыгын эске алуу менен Тышкы иштер министрлигине бекитилген бюджеттин ченеминде аталган шаарларда дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү ачуу маселесин караштырууну тапшырам, деди өлкө башчы. Айтымында азыркы тапта Америка Кошмо Штаттары менен кызматташтык тууралуу жаңы келишимдин долбоорун макулдашуу жүрүп жатат. 2019 жылдагы ажылык сапарына баруу үчүн ар бир адамга түзүлгөн калькуляция $3000 болуп бекитилди. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Катталып кезек күтүп турган талапкерлер жана 2019 жылы ажылык сапарына барууну максат кылып, аймактык кезекке туруу үчүн $500 жана кайтарымсыз $700 сом төлөөсү керек. Документтердин талапка ылайык калган $2500 14 марттан 29 мартка чейин РСК банкка төлөөлөрү зарыл. Эске салсак, быйыл Сауд Араб падышачылыгы быйылкы ажылык сапары үчүн Кыргызстанга 5510 квота бөлгөн.
Ош шаарында жашылдандыруу жана көрктөндүрүүгө арналган 3 айлыкты өткөрүү боюнча штабтын жыйыны өттү. Жыйында штаб жетекчилерине тапшырмалар берилди. Алар кандай тапшырмалар? Кененирээк Ош шаарынын вице-мэри Асылбек Топчубаев биздин суроолорго жооп берет. Саламатсызбы? Айтсаңыз, 3 айлыктын алкагында кандай иштерди жүргүзүү мерчемделүүдө? Саламатсызбы? Биз ушул өкмөттүн атайын токтому бар. 3 айлыкты өткөрүү боюнча. Ошол токтомду аткаруу максатында Ош шаарынын мэриясы атайын токтом кабыл алган. Ош шаарында 3 айлыкты өткөрүү боюнча. Анын мөөнөтү 1 марттан 31 майга чейин 3 айлык жарыяланган. Анын алкагында биз атайын штаб түзүлгөн. Штабтын мүчөлөрү кабыл алынган. Ошол 3 айлыкты өткөрүү боюнча токтомго 6 тиркеме менен бекитилген. Бул тиркемелерде ушул аткарыла турган иштердин бардыгы ошол тиркемелерде жазылган. Ал эми штаб жумасына бир жолу штабтын отуруму өткөрүлөт. Ал отурумда ушул 3 айлыкта аткарылып аткан иштерди көзөмөлдөө жана кийинки отурумга кийинки жумага ошол аткарыла турган иштер боюнча тапшырма берүү, анан аткарылыш боюнча жыйынтыктарды кабыл алат. Тиешелүү жетекчилерге кандай пландар милдеттендирилди жана көбүрөөк кайсы багытка көңүл буралы деп турасыздар? Бул негизинен өзү жумуштар 3 айлыктын алкагында аткарыла турган жумуштар. Булар биринчи кезекте шаардагы ушул чириндилерден тазалоо, арыктарды тазалоо болуп эсептелинет. Андан кийин бак тарактарды актоо, ошол эле учурда ошол бак тарактарды отургузуу болуп эсептелинет да. Негизинен штабтын мүчөлөрүнө быйылкы жылы биз ушул шаардык кеңештин депутаттарынан мүчө кылып киргизгенбиз. Андан сырткары ушул 23 мекеме ишканалардын жетекчилери штабтын мүчөсү болуп кирген. Штабтын мүчөлөрүнүн укуктары негизинен ушул шаардын аймагында жайгашкан менчик түрүнө карабастан мекеме ишкалардын бардыгына тапшырма берилет, бергенге укугу бар. Андан аткарылгандан кийин кайсы деңгээлде аткарылды, кайсы деңгээлде аткарылбады, ошол боюнча дагы жетекчиликке ушундай жыйынтык чыгарганга укугу бар. Ошто медреселер арасында футзал боюнча мелдеш болуп өттү. Турнир Авеп коомдук бирикмеси жана медресе жаштардын кесиптик шыктарга окутуу долбоорунун алкагында уюштурулду. Аталган мелдештин жүрүшүнө спорт кабарчыбыз Жолдубай Айткулов күбө болуп кайтты. Бүгүн түштүк региондогу медресе тарбиялануучулары спорттун кичи футбол түрү боюнча күч сынашты. Мелдешке жалпы Жалал-Абад, Баткен, Ош облусу жана Ош шаарынан 4 курама команда түзүлүп, баш байгени талашты. Спорттук иш-чаранын максаты жаштарды өз ара достук мамилеге тартуу жана алардын ден соолугун чындоо. Бүгүнкү турнир негизинен медресе жаштардын кесиптик шыктарга окутуу долбоору аркылуу ошонун алкагында өтүп атат бүгүнкү күнү. Мындай оюн уже биздин Авеп коомдук фонду тарабынан экинчи жолу өткөрүлүп атат. Былтырда бир өткөрүлгөн. Быйыл дагы мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Бул оюндун максаты ушул диний окуу жайлардын окуучуларынын арасындагы ден соолукту чыңдоо, экинчиден дин аралык ошо окуу жайлардын мамилесин күчөтүү, достук маселесинде ошо мааниде ойноп атышат да бүгүнкү күндө. Булар алгач өзлөрүнүн арасында облустун ичинде ойногон да булар. Ошол облустан тандалган команда бүгүнкү күнү ушул жарым финалга келип отурат. Мелдештин жүрүшүндө командалар бири-бири менен бир айланып оюн өткөрүп, анан жеңүүчүнү аныктады. Анда Баткен облусунун курама командасы 3 оюнда 1 тең чыгып, 2 беттешин катар утуп, 7 упай менен бардык атаандаштарын артта калтырды. Биз Баткен шаарынын Муазибин Жабал медресесинен келдик. Негизи болар Баткен областы боюнча медреселер аралык турнирде футболдон биринчи орунду жеңип, түштүк регион боюнча областтар аралык мелдешке катышып отурат. 4 команданын ичинен биринчи болуп чыктык. Кудайга шүгүр. Бир команда менен ниче болуп, калгандарын жеңип, круговой болгондуктан оюн эрежеси очко эмеси менен, очкону көп топтоп биринчи орунга жетиштик. Ооба, спорттук сабактарда өтөлөт, бир эле диний сабактар эмес.
жумасына бир жолу футбол, бир жолу волейболдон даярданып турат. Ошо 2 жумада где-то ушу 3-4 жолу даярдандык катарынан. Иншалла Аллах Таала күч кубат берди, бирди алдык. Жыйынтыгында калыстар ар бир команданын упайларын эсептеп чыкканда Жалалабадтан келген медресе окуучулары эң аз упай топтоп 4-чү болсо, Ош шаары 3-чү орунду алды. Ал эми Ош облусу 2-чү орунду камсыздады. Эң көп упай топтогон Баткен облусунун курама командасы турнирдин жеңүүчүсү болуп, баш байгени колго киргизди жана Бишкекте өтүүчү республикалык турнирге жолдомо алды. Баткен облусу футболдун биринчи орунду алдып, эми Бишкекке жолдомо алды. Бишкекте Кудайым буйрса эми убактысы белгиленгенден кийин булар да Бишкекке барып, Бишкек тарапта, түндүк тарапта биринчи орунду алган команда менен булар да беттешип ойнойт. Белгилей кетсек, мындай спорттук иш-чара 2 жылдан бери өлкөнүн бардык аймагында өткөрүлүп келет. Өткөн жылы волейбол мелдеши болсо, быйыл футбол турнири уюштурулган. Андан бирле ушундай окуулар жүрүп аткандан кийин спорт менен денени чыңдоо, ушундай спорттук иш-чараларды өткөзүп келип атабыз. Быйылкы жылы футболду өтүп атат, былтыркы жылы волейболду өткөзгөнбүз. Эми кичи футболдо Кыргызстан боюнча мыкты 4 команда тандалып алынып, Бишкекте өлкө чемпионаты уюштурулат. Ал турнирге түштүк аймактан биринчи болуп Баткен облусу жолдомо алды. Жолдубай Айткулов, Мунар Арзыбек уулу, Ынтымак. Сиздер ушул жана башка маалыматты биздин Ынтымак KG сайтынан, ошондой эле Ынтымак медиа YouTube баракчасынан дагы окуп тааныссаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Кешиңиздер көңүлдүү улансын.